Көчмөндөрдүн мурасы көпчүлүктүн назарында. Астанада казак талаасынын көчмөн элдин жашоосун чагылдырган көчмөндөрдүн руху аттуу көргөзмө ачылды. Ага белгилүү атамекендик жана чет элдик фотографтар, кол өнөрчүлөр катышып, шаар тургундарына жана конокторуна ар кандай багыттагы чыгармаларды тартуулашты. Камила Сулейманова 5 жылдан бери кийизден ар кандай буюмдарды жасап, кийим токуу менен алектенет. Негизги адистиги экономист, бирок кол өнөрчүлүк көптөгөн адамдар тарабынан жогору бааланып, суроо талап өскөндүктөн ата-баба кесибине өткөн. Спираль означает цикличность. Түрмөк бул тынымсыз алдыга жылуу, ырааттуу токтогондукту билдирет. Бул композицияда бекеринин кийизден жасалган эмес. Кийиз көчмөн элдин турмушунда чоң мааниге ээ. Бала төрөлгөндө дароо кийизге оролгон. Кийин өмүр бою ушул кийизди колдонуп келет. Бул жылуулуктун жана коопсуздуктун белгиси. Ошентип жашоо түрмөгү композициясы муундардын уланышына арналган. Бул чоң атадан балага өткөн биздин кымбат байлыгыбыз. Наших предков и будущего поколения. Көчмөндөрдүн рухуна арналган көргөзмө 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын конокторуна аяк оон айынын 8-13 күндөрү өтө турган сувенирлерди тартуулоого даяр. Буга байланыштуу көргөзмөнүн эшиктери аяк оон айынын аягына чейин ачык. Азыркы өтүп аткан бул көрме бул Казакстандын Азыркы өтүп жаткан бул көргөзмө Казакстандын ар кыл сүрөтчүлөрүнүн көчмөн турмушу, номадизм деген эмне экенин көргөзүп турат. Муну менен биз атамекендик кесиптештерибиздин да, чет элдик адистердин да көңүлүн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына, көчмөн маданиятына, көчмөн цивилизациясына дагы бир жолу бургубуз келет. көчпелүү өркениетке назарын аударткыбыз келет.